7 каналдын эфирдик жүрүшүн Түз эфирде актуалдуу программасы улантып жатат. Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү Түз эфирде өлкөнүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан аткарылып жаткан иштер жана андагы көйгөйлөр тууралуу сөз кылабыз. Биздин суроолорубузга эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Батырова Гүлнара Маришевна жооп бермекчи. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерге эскерте кетейин. Биз дал ушул Түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор, сунуш пикирлер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлар аркылуу жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө аракеттерди жасайбыз. Дал ушул Түз эфирди 7 каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан көрүүгө чакырамын. Гүлнара Маришевна, алгачкы эле суроом ушундай болсун. Жогоруда мен баса белгилеп өттүм, ушул министрликтеги көйгөйлөр жана ошондой эле жетишкендиктер боюнча сөз кылабыз. Анан алгачкы эле ушул министрликте кандай иштер аткарылып атат, кыскача ушундан баштасак, Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кутман күнүңүздөр менен. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан ошол министрликтин өзү айтып тургандай эле, ошо социалдык камсыздоо жаатында, эмгек жаатында жана миграция жаатындагы жумуштар жүргүзүлүп жатат. Миграция жаатында мен айтып кете турган болсом, жакында эле биз атайын мекендештер форумун өткөрдүк. Ага 200дөн ашуун биздин мекендештерибиз ар кайсы мамлекеттерден келип катышты. Бул жерде биздин ошол мекендештердин биздин мамлекеттен сыртта жүргөн биздин жарандардын көйгөйлөрү мындай кеңири талкууланды. Биз 2 күн бою ошол атайын ошол форумдун алкагында бул жумуштарды аткардык. Негизинен ошол мекендештердин атайын суроо талаптарын, алардын көйгөйлөрүн чечүү максатында биздин президентибиздин алдында атайын кеңеш түзүлгөн. Кеңештин төрагасы ошо биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожой Жапаров өзү жетектейт. Эмгек жаатында мына бүгүн эле биз атайын бош орундардын анан кесипке багыт берүү боюнча атайын жарманке уюштурдук. Бишкек шаарында бул жерлерде бүт региондордо өткөрүлдү. Абдан чоң бүгүнкү күндө биз ушул эле күнү 6000 жумушчу орунду сунуштаганга жетише алдык. 80ден ашын биздин жумушчу берүүчүлөр келип катышты. Мына бүгүнкү күндө да азыр филармонияда бул иш-чара улантылып жатат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздеги эң бир мындай көйгөйлүү маселелердин бири биздин жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча иш алып баруу. Андан сырткары социалдык келишимдер боюнча жумуштарды алып барабыз. Социалдык төлөмдөр, жөлөк пулдар боюнча дагы жумуштарды аткарабыз. Анан мамлекет тарабынан атайын ушул социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн ушул социалдык контракт долбоорун ишке ашырып жатат да. Анан деги эле бул долбоор азыр кандай натыйжасын берип жатат? Анан канча жаран ушул долбоордун негизинде өзүнүн ушул ишкердүүлүгүн баштап жатат да? Абдан жакшы суроо. Негизинен социалдык келишим долбоору 2022 жылы башталган. Бул долбоор дагы ошо биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен башталган. Алгач 2022 жылы 2800 үй бүлөгө берилген, 100 000 сомдон негизинен пилоттук долбоор катары иштеген. Анан ошол иштегенде эле бул долбоор өзүнүн жакшы натыйжасын көрсөттү. Анын жыйынтыгын көргөндөн кийин 2023 жылы быйыл 10 000 үй бүлөгө берилди, 100 000 сомдон кайтарымсыз. Мен эмнени айтып кетким келет? Мен өзүм дагы региондорду кыдырып жүрөм. Көп региондорго бардым, райондорду көрдүм. Ошол айылдарды кыдырып, ошол социалдык келишим менен иштеп аткан үй бүлөлөрдүн бардыгын кыдырып көрүп жүргөндө абдан мени кубандырган бир маселе ошол баягы ай сайын негизи ошол үй бүлөгө көмөк, социалдык жөлөк пулду алгандар катышат дагы. Бизде жалпы республика боюнча 285 548 үй бүлө бар да, ала турганчы. Анан ошолордун ичинен тандап алганда 10 000 кишини. Булар 1200 сомдон эле алат бир балага. Ал 16 жашка чейинки ошол аз камсыз болгон үй бүлөгө берилет. Ошондо баягы 2-3 баласын алып алып, же 4-5 баласын алып алып эле, бир айдан алып алып эле анан бизге жетпей калчу. Азыр биз ушул долбоор ишке киргенден кийин биздин кирешебиз орто эсеп менен алганда 20, 30, 40 миңден алды 70, 80 миң киреше таап атабыз деп абдан бир жакшы самалыктарды көрүп келдим да. Жалпысынан алганда ушул 98%дан ашуун жакшы жыйынтыктарга жетишти. Мына ушул жыйынтыкка жетишкенден кийин биз 2024 жылы дагы 20 000 үй бүлөгө берели деп пландаштырып атабыз, ошо 100 000ден. Анан негизинен кайсы тармакта бул социалдык келишим? Бул биринчиден мал чарбачылыгы боюнча
тигүү цехтерин ачышты, тигүүчүлүк боюнча, анан бал челектерди кармоо, балык чарбачылыгын ачышты. Негизинен кондитердик азыктарды жасоо, жанагындай пластик айнек терезелерди жасоо боюнча, эшиктерди жасоо боюнча дагы абдан бир жакшы жумуштарды койду да, андан тышкары мебель жасап чыгара башташты. Көбүнчө жана тикмечиликке дагы абдан жакшы, мындай өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип жатат да. Ошондуктан бул абдан көп кырдуу болуп атат. Мен кечеге эле ошол Кара Суу районуна болгон иш сапарымда ошол биздин өзүбүздүн айымдар атайын такси кызматын алып дагы иштетип атыптыр. Алардын дагы тапкан кирешелери мындай жакшы экен. Негизинен биз бул контрактты ошол мындан ары да улантышыбыз керек. Негизи социалдык келишим долбоорунун максаты бул ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү турмуш шартын жакшыртуу болуп эсептелет. Мамлекет тарабынан берилген ушул 100 000 сом кайтарымсызбы же? Кайтарымсыз. Бул 100 000 сом кайтарымсыз. Анан бул долбоорго ушул долбоордон акча алып, анан баштайт элем деген да кайрылуулар көп болсо керек бул боюнча. Да, бул долбоор абдан жакшы болгон. Ошо мен барган жерде да мага кайрылып атышты. Ушул долбоор менен дагы алып кетет элек, ушул долбоорго катышсак болобу деген абдан көп маселе. Ошон үчүн биз 2024-жылы дагы бир 10 000 үй бүлөнү камтыйлы деп турабыз. 20 000 үй бүлөнү. Быйыл 10 000 болду, а эмтиги жылы 20 000 үй бүлөнү камтыйбыз. Анан азыркы учурда коомчулукта ушул фостердик үй бүлө деген маалымат ушул коомчулукта бир жаңыча кирип аткан сыяктуу болуп атат. Көпчүлүк жарандар бул кандай шарттары бар, негизи эмне жумушка бул кандай деген суроолорду да көбүрөөк беришет да. Ушул боюнча сурагым келип атат. Фостердик үй бүлө деген эмне негизи? Анан ал кандай шартта жумуш аткарыш керек? Ушул боюнча айтсаңыз. Эми фостердик үй бүлө деген бул биздин өзүбүздүн жалпак тилибизде эле алганда багып алуучу үй бүлө деп аталат да. Анан 2012-жылы ошол мезгилдеги Кыргыз өкмөтүнүн атайын токтому менен жобо бекитилген дагы. Ошол мезгилде биринчи фостердик үй бүлөлөр, ошо багып алуучу үй бүлө ишин баштаган. Андан кийин 2020-жылы дагы ошол жобонун кайрадан редакциясы жаңыланган. Бул бүгүнкү күндө биздин республика боюнча 98 багып алуучу үй бүлө бар. Алардын бүгүнкү күндө үй бүлөсүндө 186 бала таалим тарбия алып атышат. Бул абдан жакшы да. Негизи фостердик үй бүлө дейбиз, багып алуучу үй бүлөнүн дагы ошол балдарды багып алууда атайын шарттар бар аларга коюла турган. Алар атайын окууларды өтүш керек. Окууну өткөндөн кийин аларга анан кийин сертификаттар берилет. Ал сертификатты алганга чейин алардын жашоо шарты жакшы болуш керек. Балдарды барып багып алууга шартын карашат. Жаш өзгөчөлүгүнө талап бар. Бул 30 жаштан 65 жашка чейинки ата-эне болуш керек. Анан алар ошол сертификатты алардан мурун өздөрү дагы баягы ошол үй бүлөсүндө ошол багып ала турган балдарга бир ырайымсыз мамилелерди, зордук, зомбулукту, текеберчиликтерди көргөзбөш керек. Мына ушул жаатта дагы атайын психологиялык тесттерден өтүшөт. Алар дагы психологиялык баалоо жүргүзүлөт ошол багып ала турган ата-энеге. Анан ошол толук шарттарга жооп бергенден кийин аларга сертификат берилет. Анан аны алгандан кийин алар багып алуучу үй бүлө болуп эсептелинет. Негизи аларга ошол ар бир баланын багып алган баланын муктаждыгына, анан алардын өзүнүн ошо баланы багып аткандыгы үчүн мамлекет тарабынан кызмат акы төлөнөт. Ал үчүн биздин министрликтин бюджетинде 48 миллион сом акча каражаты каралган. Негизинен алар кайсы балдарды ала алышат деген дагы суроону көп беришет да бизге. Негизинен ата-энеси жок балдар. Анан экинчиден баягы ата-энесинин укугунан ажыратылган үй бүлөнүн балдары, ошол эле ата-энесинин укуктары чектелген үй бүлөнүкү. Анан жанагындай соттолгондордуку, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алса болот. Андан кийин ата-энеси бар, өзү тарбия бере алат, бирок ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенге жараша баласына камкордук көрсөтө албай аткан ата-энелер дагы берет да, ошол максаттачы. Негизинен бул ошол багып алуучу үй бүлөдө ал убактылуу карашат. Мына ушуну жакшы түшүнүш керек да буларчы. Ошол убактылуу карап берет, атайын келишим түзүлөт, анан ошонун негизинде балдарды алып карашат. Жогоруда айтып атпайсызбы, ушул убактылуу карайт депчи, канча жылга чейин карап бере алышат да? Маселен, бала канча жашка чейин мүмкүн да ошол үйдө? Балалар карай беришет. Чеги жок анынчы.
Анан сиздердин министрлик дагы ушул аялдарды жумуш менен камсыз кылууда кошумча кызматтар дагы иш алып барат деп атасыздар. Анан ушул боюнча дагы сурагым келип атат. Негизи эле бул боюнча кандай иштер жүрүп атат? Анан кийин көбүнчө аялдардыга кандай жумуштарды сиздер сунуштап атасыздар? Негизи эле жумушсуздук канча пайызга жоюлат ушул жагдай менен? Негизинен мына азыркы мен эле айтып өтүп кеткен социалдык келишим долбоорунда дагы ошол алып аткан 100 000 сомдон алган кызматтын 95,6%ын биздин аял заты түзөт. Мына ушул жерде дагы аялдар жумуш менен камсыз болуп атат да. Жалпы жолунан алганда бир 30 000ден ашуун жумуш орундары түзүлүп, анан 70 000ден ашуун үй бүлө мүчөлөрү өздөрүнүн турмуш шарттарын жакшырта алды да. Андан тышкары дагы биздин Германиянын эл аралык кызматташтык коому ГИС тарабынан дагы атайын долбоор бар. Ошол жерде дагы атайын окуулар өткөрүлөт. Баягы аялдарды тигүүчүлүккө үйрөтүү, анан көндүмдөргө үйрөтүү, анан андан ары жашоо турмушунда алып кетүүнү окутат да аялдарга. Бир эле мынанды жасайсың деп үйрөтүп койбостон, ошону турмушунда дагы андан ары пайдаланып кетүү көндүмдөрдү үйрөтүшөт. Ошол окуу долбоорлору да жүргүзүлөт. Анан мен айтайын дегеним ошол мына биздин отчеттук мезгилде эле биздин бир топ райондордо экен, мен азыр сиздерге так айтып берейин. Мына Сокулук, Сузак, Ноокат, Тоң, Ак Суу, Арабан райондорунда ошол 1101 аял иш менен камсыз болуу жаатында кеңештерди алышты. Ал эми жалпысынан ошолундай долбоорго мен катышам деген 43 000ден ашуун аял бүгүн кезекте турат. 8182 аялга ишке орноштурууга көмөк көрсөтүлүп, ошонун 4060 аял ошол кесиптик окутууга жөнөтүлдү. Бул дагы бир абдан чоң иш-чара деп айткым келет. Анан мамлекет тарабынан ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир топ жардамдар дагы берилет. Анан ал жардамдарды балким андан дагы көбүрөөк көрсөтүү максатында дейбизби? Тагыраак айтканда ушул жөлөк бул, алар ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Эми негизинде мындай да, биздин ошо министрлик тарабынан жөлөк пулдарды алганда, жөлөк пулдар ар кандай жаатта берилет. Бир эле баягы үй бүлөгө көмөктөн тышкары дагы үй бүлөгө сүйүнчү деген жөлөк пулдар бар. Ал баягы аялдар төрөгөн мезгилде, мисалы үчүн бир балага 4 000 сомдон төлөп берет, а эгер 3 же андан көп бала болсо ар бирине 50 000 сомдон төлөшөт. Андан тышкары ошол биздин үй бүлөгө көмөк, бул 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарга берилет. Ошол 131 000 мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар боло турган болсо, бизде ошолордун 37 000-и бизде балдар болуп эсептелет. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар баягы балалыгынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Андан тышкары жана ВИЧ-СПИД менен атайын жөлөк пул алган балдарыбыз бар бизден. Андан оорулары тууралуу боюнча бизде атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Ошолордун баардыгы биздин министрлик аркылуу ошол жөлөк пулдарды алышат. Анан мен билишимче ушул аймактарда ушул социалдык камсыздоо бөлүмдөрүндө жанагы кесипке багыт берүү деген сыяктуу бир конкурстарбы, тагыраагы ушул окутуулар өтүп калчу эле да. Анан азыркы учурда бул деле жанданып атабы? Анан канчалык деңгээлде ал натыйжасын берип атат? Албетте, бул абдан жакшы жанданды деп айтам. Анткени бүгүнкү күндө бизге ошо кесипке багыт берип көмөктөшүү борборлору уюштурулган. Мына биздин бүт Бишкек шаары, Ош, Ысык көл, бүт негизи бардык региондордо ушул борборлорубуз бар. Анан биздин дагы мындан аркы биздин иш пландарыбызда ошол баягы кесипке көмөктөшүү борборлорун биз райондордо да ачалы деп атабыз. Анткени мына бүгүн эле биз өзүбүз көрүп келдик. Ошол 6 000ден ашуун жумушчу орун сунуш кылынды бүгүн. Ошого 80ден ашуун иш берүүчүлөр келди, абдан көп адамдар келди. Жаштарыбыз келди, ар кандай урактагы адамдар келди. Ошолор дагы бүгүн ушундай жумуш менен камсыз боло алса, ал да биздин бир чоң ийгилигибиз деп айткым келет. Ушул багытта да биз ишти активдештиребиз абданчы. Анан региондорго иш сапар менен барып атпайсызбы? Анан да жанагы багуусунан ажыраган балдардан кабар алып атасыз. Анан негизи эле өлкө боюнча бул жагдай кандай, канча бала ушундай укуктан ажыратылып калды? Анан аларга өзгөчө кандай жардамдар берилет? Да, бүгүнкү күндө бизде ошол жанагы абдан бир турмуштук оор кырдаалга кабылып калган балдарыбыз бар. Ал жалпы биздин республика боюнча 4486 бала бар. Анан ошолордон 2755 бала ошол оор кырдаалдан чыгарылды да. Кандай иш-чаралар алып барылат? Негизи балдарды коргоонун жеке пландары иштелип чыгат. Ар бир балага жекече план иштелип чыгылат. Анан биздин ар бир
райондогу биздин башкармалыктар тарабынан ошол жеке пландын негизинде балдарга ден соолугу боюнча медициналык жардам көрсөтүү, андан кийин аларга дагы андан ары дагы кандай нерселер керек, психологиялык жардам көрсөтүү, иши кылса ошол балага кандай жеке планда иш жүргүзсө ошонун баардыгын аткарышат дагы. Мына ошол 4400 бизде 86 баладан 2755 бала ушул жагдайдан чыгарылды. Бул дагы бир жакшы мындай бир көрсөткүч деп айтып кетким келет да. Андан тышкары дагы ошол бизде атайын менин тапшырмам боюнча биз жалпы ошол үй бүлөлөрдү кыдырып, анан кийин аларга барып, канча адам жашайт, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар барбы, эмгек мигранттарынын балдары канча, жашоо шарты кандай, иши кылса ийнесинен жибине чейин ошол үй бүлөнүн атайын социалдык паспорттарын толтурат да болду. Ошол маселеге активдүү көңүл буруп атабыз. Бул багытта дагы бизде бир топ жумуштар алдыга жылды десем болот. Анан өткөн аптада ошол министрлер кабинети тарабынан аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жоюу боюнча атайын 16 күндүк жарыяланды. Анан мунун алкагында кандай иш-чаралар өткөрүлүп атат сиздер тараптан? Ошол мен азыр көрсөтүп кетким келип атат. Ушул мына менин көкүрөгүмдө тагып турган ошол эмблема, ушул түс менен биз болсо көрүп атпайбызбы, зордук зомбулукка кабылуу тилекке каршы бул бардык эле ааламда болгону менен биздин мамлекетте дагы бул болуп атпайбы? Ошон үчүн бизде жыл сайын өтүүчү ошол зордук зомбулукка алдын алуу боюнча атайын биз иш-чара өткөрдүк. Анан 25 ноябрдан тартып бизде атайын ушундай кампания башталды. Негизи кампаниянын аты жыл сайын өзгөрүлүп турат. Быйылкы жылдагы акцияда биз келгиле биригели аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун алдын алууга биз инвестиция салабыз, чогуу күрөшөлү, келгиле жардамдашалы, биз күн сайын ушундай бири-бирибизге жардам колун суналы деген таризде ушул кампаниябыз жүрүп атат. Бул боюнча дагы бир абдан бир көп видеолор көрсөтүлдү, ошол жабыр тарткандар боюнча көрсөтүлдү. Бизде кризистик борборлор бар, 18 кризистик борбор, алардын жумуштары менен дагы таанышуу иш-чаралары жүрүп атат. Бизде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атайын ошол демилгеси менен биздин мамлекеттик кризистик борборду дагы биз жакында баштадык. Ошол өзүбүздүн дагы мамлекеттик кризистик борборлорду жасайлы, ошол жерде медициналык, башка юридикалык, анан кийин андан тышкары психологиялык, ошол зомбулук алгандарга жардам көрсөтүү максатында бир жакшы бир бирдиктүү терезе деп ошол жардамдардын чогуу жыйындысын бир жерден ала турган кылып жасайлы деп ушул максаттарда дагы иш-чаралар бар. Рахмат, бизге телекөрүүчүлөр суроо узатып жатат. Дарыгине жеткирсек, саламатсызбы? Мен сизге кайрылсам болобу дейт. Мен 11 балам бар, 8 балама пособие алчымын. Ноябрь айынан баштап кыркып салышты. Доходтон 1120 сом ашты деп кыркты дейт. Соцзащитада иштегендер директору баш болуп аябай катуу мамиле кылышты. Пособие чектеп бергиле деп барсам, директору кабинеттен колап чыкты дейт. Негизи эле ушул пособие боюнча, жөлөк пул боюнча айтып атат да. Негизи эле ушул маселе көбүрөөк да. Буга кандай жооп бересиз? Абдан туура, абдан жүйөлүү суроо берип атат. Мен мына ошол социалдык келишим боюнча бүт региондорду кыдырганда мен ошол жердеги биздин аймактык башкармалыктардын жумуштары менен да таанышып жатам да. Анан ошол жерге барганда мен жалпы жамаатты чогултуп алып, ошолорго айтып атам. Ар бир келген жаранга жылуу мамиле жасаш керек. Жылуу мамиле жасап, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошол эле социалдык жөлөк пулдары боюнча, жеке ассистенттер боюнча жана башка эмгек, иши кылса бардык жумуштар боюнча жылуу жумшак мамиле жасап, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эгерде азыркы кайрылып аткан жаран мени угуп турган болсо, анда биздин министрликте 5-күнү эртең мененки 9-дан 11-ге чейин атайын менин өзүмдүн кабыл алуум болот жеке. Ошондо биздин коомдук кабылдамага келсе, мен ал жерден кабыл алам. Эгерде андай келе албайм дей турган болсо, сизден биз бул көрсөтүү бүткөндөн кийин мен атайын телефон номерин алып өзүм жеке байланышам. Анан дагы бир суроодо Гүлнара Маришевна, ушул мисалы айрыкча элет жериндеги жарандар ушул суроону да көбүрөөк беришет да. Негизи эле ушул кирешеси ашып кетсе, жөлөк пул бербей коюу канчалык деңгээлде туура, бул же болбосо мыйзамда каралганбы? Албетте, биз баарыбыз ошол мыйзамды сыйлайбыз, мыйзамдын чегинде жүрүш керек.
ошол эң минималдуу жашоо минималдуунун эң төмөнкүсү деп биз ошол жерде 1000 сом деп алынат. Анан ошондон ашып кете турган болсо, анда биздин кызматкерлер дагы мыйзамды аша чапкандык болуп калат. Ошондуктан баардык нерсе мыйзамга келет. Рахмат, саламатсыздарбы? Менде шарт бар, билимим жогору, балдарыма кошуп мен дагы багып алайын дегем. Кандай шартта бересиздер? Үйдө инвалид бала жок, чоң адам жок, ичкен киши жок дейт. Абдан жакшы. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, багып алуучу биринчиден окууну өтүш керек. Киши жок. Анан окууну өткөндөн кийин ал сертификат алат. Анан багып алуучу ата-эне деген статуска ээ болот. Анан ошол мезгилде баштап кандай ала алса болот. Негизи ушу багып алуучу үй бүлө институтун биз көбөйтүшүбүз керек. Анткени ошондо жанагы көчөдө калган балдарыбыз, ошол эле жатак интернат тибиндеги жатак мектептерге барган балдардын саны да азаят. Бул баягы үй бүлөдө толук кандуу ата мээримин, эне мээримин ала алат деп биз ушул институтту көбөйтүшүбүз керек. Эгерде ошондой көңүлү болсо, биздин райондук башкармалыктарга барып жолуксун. Биз жеке тапшырма беребиз. Мен жеке номерин да калам. Андан тышкары биз жакында дагы күнүгө биз чыгарып атабыз. Жөлөк пулду кандай шартталат, кыскартылган, элге түшүнүктүү варианттарда чыгарып атабыз. Ушул багып алуучу үй бүлө боюнча дагы биз чыгардык. Мен өзүм байланышам. Фостердеги үй бүлөдөгү бала убактылуу ата-энесине, убактылуу ата-эне балага көнүп, ынак болуп, ажырашкылары келбесе эмне болуп калат дейт? Кандай болуп калат дейт? Эгерде ошол бала кеткиси келбесе, ал ошол үй бүлөдө тарбияланса, анан өзүнүн деле тапшырган баягы ата-энеси жок балдар дагы көп. Ал жүрө берет ошол жерде тарбияланып, ошол жерде эч мындай чеги жок анынчы. Маселен ушул багып алуучу кандай учурда баланы багып алуудан баш тарта алабы? Негизи ушундай нерсе каралганбы? Анан кайсыл учурда баш тартса болот? Маселен, бага албайм деген сыяктуу. Эми бага албайм деп айткан шылтоо болбош керек. Анткени буларга мамлекет тарабынан акча төлөнөт. Балага да төлөнөт, тиги багып алгандарга дагы кызмат акы катары төлөнөт. Анан мен ушул өзүмдүн практикамда көргөн ушул багып алуучу үй бүлөлөрдүн бири дагы баш тарткысы келбейт экен. Кайра ушул дагы багып алсам, ушул балдарды деген ата-энелер алат экен. Албай жүрөгү менен берилип, ошол балдарды жакшы көргөн үй бүлө гана багып ала алат экен да. Ал деген абдан бир жөн эле барып эле окуп эле сертификат албайт. Ал жерде аларга да шарттар абдан мындай бир татаал эле шарт өтөт да. Ошол шартты өткөн ата-энелер чындыгында багып ала алат экен. Анан өткөн аптада ушул Бишкекте жана Жалал Абад облусунда ушул көчөгө ташталган ымыркайлардын окуясы бир коомчулукту кыжалатчылыкка салды десек болот да. Анан сиз министр катары, деги эле аял заты катары бул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Биринчи кезекте мен эне катары абдан мындай тынчсыздануу менен абдан жаман кабыл алдым. Анткени баардык мындай ушундай болгон нерсе бир эненин жүрөгү катары, жүрөгүнөн өтөт, мен жүрөгүмдөн өттү. Ошол анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы биздин жаш кыздарыбызга айтып койгум келет, жаш жигиттерибизге айтып койгум келет. Биз ушундай нерсе болгондо биз аял затын гана бир мындай аял затын басмырлап, аял затына гана акцент кыла беребиз да. А негизи бул жерде катышуучу эки тарап деп айтам да. Ошон үчүн биздин жаш мырзаларыбыз дагы, жаш кыздарыбыз дагы жашоого бир жеңил көз караш менен карабагылачы деп айткым келет. Анткени айтат да, мына илгертен айтат, бизде мисалы кызга 40 үйдөн тыюу деген принцип менен чоңоюп калганбыз бизчи. Бул баардык тараптан кыз бала өзүнүн жүрүм туруму, талим тарбиясы менен ата-энесин уятка калтырбай жакшынакай болуп чоңоюш керек. Анан бир үй бүлөнүн бир мындай очогун кармайсың дегендей. Биз негизи атаны эмне дейбиз? Ата биздин аска тоо, жөлөнөр тообуз, таянар мындай тообуз дейбиз да, ушундай салыштырабыз. Эне болсо ошол үйдүн ичиндеги баланын тарбиясын карап, ошолордун дамагын карап, ошолорду мындай коломтонун отун өчүрбөй деп ушундай карайбыз да. А балачы, бала экөөнүн ортосундагы шамчырак дейт. А биз ошол шамчырактарды көчөгө таштап аткан бул абдан акылга сыйбаган нерсе да. Ошон үчүн эч качан турмушка мындай жеңил көз караш менен карабай, бүгүнкү күндө биз кыздарды дагы, балдарды дагы адепке чакырышыбыз керек. Биз ыйманга чакырышыбыз керек. Ошол өзүңдүн балаңды, өзүңдүн боор этиңден жаралган баланы эч качан көчөгө таштабачы депчи. Абдан мындай өкүнүчтүү окуя да.
Рахмат, анан алардын эненин баланын абалы кандай азыркы учурда? Бүгүнкү күндө ошол 2 бала боюнча медициналык мекемелерде дарыланып жатышат. Ал эми 1 балабыз боюнча эми негизи мындай да, биз ошол бала ташталгандан кийин ошол укук коргоо органдары менен биздин атайын органдар жумуш алып барышат да ошол баланы. Анан негизи бунун юридикалык жагы дагы бар. Анан ошол баланы биринчи ошол ата-энеси дайым болсо, алар алам же албайм дейт. Андан кийин эгер алар өздөрү албаса, алардын туугандарына сунуш кылынат. Анан ошол 1 баланы тай-энеси алып кетти бүгүнкү күндө. Алар албаса, анан кийин сот аркылуу чечим менен андан ары жумуш кетет. Саламатсызбы? 6 балам бар. Өзүбүз тоодо жашайбыз. Иштей турган ишибиз жок. Үйдөбүз. Балдардын алдыңкысы 9-класс, аркасы 2,5 жашта. Атамдын малдарын карайбыз. Былтыр пособияны токтотуп салышты. Элге берген 100 миңди да беришкен жок. 1 ай мурун арыз жазыш керек деп бербей коюшту. Бул эже менен байланыста болобу? Телефон номерин алсак болобу дейт. Менимче ошол социалдык контракт долбоорунун алкагында жазылган окшойт. Албетте болот. Анан кийин кээде жанагы пособияларыбызды токтотуп койду деп атпайбы? Мыйзам чегинде документтеринин мөөнөттөрү өтүп кетсе дагы токтоп калат экен да. Ошон үчүн мен ушул ата-энелерге дагы кайрылып кетким келет. Абдан көп мындай биз маалыматтарды чыгарып атабыз. Ошо элге кеңири жетсин, жалпак тилде жеткиликтүү оңой жол менен чыгаргыла деп азыр чыгарып атабыз. Биздин Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын Facebook баракчасы бар. Ошол баракчага кирсе, бардык түшүнүктөр бар, маалыматтар бар. Биз дагы беребиз маалыматтарды. Анан жеке мен өзүмдүн азыр сизден дагы номерин алып, бул эжеке менен өзүм байланышам. Рахмат, Гүлнара Маришевна, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Андыктан сизге эркин микрофон бергим келип турат. Жалпы ушул биздин телекөрүүчүлөргө, энелерге өзүңүз айткандай кошумча маалыматтарыңыз болсо айтып кетсеңиз болот, сөз сизде. Албетте, мен жанагы социалдык контракт боюнча азыр акыркы биздин суроо берген жаранга кайрылгым келет. Бул маселеде эч кандай чек болбойт. 2024-жылы биз дагы 20 миң үй бүлөгө беребиз. Мына ошондо сиздердей жалпы жарандарды, туура келген жарандарды биз сөзсүз түрдө камтып кеткенге аракет кылабыз. Анткени бул долбоор мындан ары улуттук долбоор болуп калды бизде. Ошондуктан биз бул ишти дагы күчөтөбүз. Талаптар дагы чоң, бизде амбициябыз дагы чоң. Бизде ар бир жаран артта калбаш керек, ар бир жаран жакшы жашоого татыктуу деген ураан менен биз иштешибиз керек. Биздин ар бир аз камсыз болгон жарандардын турмуш шартын жакшыртууга жеткирүү бул биздин бирден бир милдетибиз деп айткым келет. Анан атайын мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, баарыңыздарга ушул энелерге айтарым, ар бир аял затына тиешелүү асыл сапаттарды эч качан жоготпойлу. Рахмат, Гүлнара Маришевна, атайын убактыңызды бөлүп эфирге келип бергениңиз үчүн сизге дагы бир ыраазычылык билдирейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү түз эфирде эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан аткарылып жаткан иштер жана андагы көйгөйлөр жана чечилүү жолдору боюнча сөз кылдык. Түз эфирди мен Мимоза Жаныбек кызы алып бардым. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.